Кыргызстанда юристтердин кесиптик майрамы белгиленүүдө. 23 жыл мурда 1993 жылы өкмөттүн токтому менен июнь айынын соңку жумасында белгиленген бул майрам салт болуп калгандай жыл сайын өткөрүлүп келет. Кесиптик майрамдын урматына Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында салтанаттуу иш-чара өттү. Майрамдын жүрүшүнөн Нургул Жумабекованын репортажы. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында чоң байрам, зор жоопкерчиликти талап кылган түйшүктүү кесип ээлери куттуктоолорду кабыл алууда. Ректор баш болгон окуу жайдын жетекчилери ишинде ийгилик көрсөткөн мыкты мугалимдерди ардак баракчалар акчалай сыйлыктар менен сыйлады. Юристи акыйкаттык үчүн күрөшүп, жарандардын эркиндиги менен укугун коргогон кесип ээси катары билебиз. Мындан улам юрист бир чети сыймыктуу кесип. Себеби укук коом менен мамлекеттин бардык тармагын мыйзамга кызмат кылууга бириктирип турат. Кыргызстан бардык юристтердин ушу кесиптик майрам менен куттуктайм. Мен ойлойм бул кесип болсо өтө жоопкерчиликтүү, бир четинен оор кесип, бирок абдан керектүү кесип деп ойлойм. Албетте баарыбыз тең өзүбүздүн кесипти барктайбыз, бирок мен ойлойм ушу мугалим, врачтар, юристтер өтө бир чоң бир жоопкерчиликтүү кесиптер деп эсептейм. Ошон үчүн бардык коллегаларга эң жакшы каалоо тилектер, аманчылык, бекем ден соолук, ишине ийгиликтер дагы. Мамлекеттин укуктук саясатын ишке ашырууда албетте кесипкөй адистер талап кылынат. Мамлекеттик юридикалык академия укукту коргогон кесип ээлерин заманбап усулдар менен окутуп, даярдаган алдыңкы жогорку окуу жайы. Студенттер билесиңер, Бөлөк кесиптер сыяктуу эле юристтерди теорияга караганда практика жүзүндө окутуу жеткиликтүү болот. Окуу жайдын 400дөй мугалиминин арасында учурда сотто, мамлекеттик мекемелерде, прокуратура менен Ички иштер министрлигинде эмгектенип жаткандары бар. Мындан улам студенттерге кадимки сот залында болуп жаткандай практикалык сабактар өтүлөт. Жалпы эле ушул укук коргоо органдарынын ишин өркүндөтүүгө, деги эле мыйзам, жалпы эле ушул биздин кодекстер болобу, нормативдүү укук актылар болобу, ушулардын бардыгын терең изилдеп, ушул мамлекетибиздин бардык мамлекеттик органдарын болобу, башка органдар болобу, ошолордун иштөөсүнө өздөрүнүн салымын кошуп, билимин терең алып, ошону кийин колдонуп, мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ойдобуз. Студенттер машыга турган дагы бир жай бул окуу жайдын криминалистика комплекси. Мында баллистикалык документтер менен иштеше турган трассология, дактилоскопия жана башка ыкмаларды иш жүзүндө үйрөнүшөт. Криминалистиканы ийне жибине чейин өздөштүргөн ага окутуучу Эркин Көңүлкулов студенттерге өз тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бул веж доктор менен кандай иштеш керек экенин үйрөнөт да. Багы көрсөтсөң, жо айтып берсең унутулат. Көрсөтсөң, биртике үйрөнөсүң. Момдай кол менен кармаганда уже сен үйрөнөсүң да. 10 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келе жаткан жогорку окуу жай кыска аралыкта мыкты жетишкендиктерге жетти. Эл аралык талаптарга шайкеш келе турган адистерди даярдап, уясынан учурууда. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында мыйзамдардын аткарылышы, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоп жаткандары бар. Окутууда акыркы заманбап технологиялар колдонулат. Талап кылайык жабдылган окуу жайда мугалимдер менен студенттерге мыкты шарт түзүлгөн. Учурда мында 6 факультет бар. Нургул Жумабекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.